Assalamu alaikum dostlar. Бөйрөгүм ооруйт дегендер келиңиздер. Анткени ушул органдын иши тууралуу, оорусу тууралуу өтө маанилүү болгон маалыматтарды жеткирмекчимин. Ал эми сырткы көрүнүшкө болсо маани бербей коюңуздар, өтө сууктугуна байланыштуу ушинтип отурам. Андан көрө сөзгө жакшы маани берсеңиздер өтө жакшы болот. Демек, бөйрөгүңүз жакшы иштебей, ооруй баштаганын эмнеден улам билсеңиз болот. Сизде муну билдирген эки көрүнүш бар. Алар бар болсо, демек бөйрөгүм ооруй баштаптыр же өз кызматын жакшы аткара албай атыптыр деп ойлосоңуз болот. Биринчи белгиси, эгерде сиз кечинде, түндөсү деп айтайын, көп заара ушатып калсаңыз, мисалы бир бардыңыз, бир аздан кийин дагы бардыңыз, анан уктайын дедиңиз, дагы келип калды, бардыңыз. Ушинтип көбүрөөк каттап калсаңыз, ушул эң алгачкы белгиси катары кароого болот. Бөйрөк өз кызматын жакшы аткара албай аткандыгынын. Эгерде бул нерсе анча мынча катталса эчтеке эмес, бирок көп жолу кайталанса, бөйрөгүңүз өз кызматын жакшы аткара албай аткандай болот. Анан дагы бир белгиси бар. Бул жүзүңүздө, колуңузда, буттарыңызда ишиктер болуп, алар кайтпай жүрө берсеңиз, ушул дагы бөйрөк ооруп аткандыгынан кабар берет. Анан анализ тапшырганда белок чыгып калат. Нормада өтө аз болуш керек же болбош керек. Эгерде белок чыга турган болсо, демек бөйрөгүм ооруп атат деп ойлосоңуз болот. Зааранын анализинен деп айтайын. Анан дагы башка дагы ушул текшериле турган ыкмалар өтө көп, бирок ушул 3 эң негизги белгиси бөйрөк ооругандыгынан. Биринчиси бул көп заара ушатып калуу, айрыкча кечкурун. Экинчиси жүздүн, колдун, буттун кайсынысы болсо дагы көп ишип калса, жана үчүнчүсү заараңыздын анализинен белок көп чыкса. Ушул 3 белги. Анан билесиздер, бул орган негизи фильтр, күнүнө 180 литр канды тазалап турат. Жана орточо 1,5 литрдей заара ушатабыз. Эми ар кимдин организми ар кандай болот. Анан бул нерсе ичкен суюктугубузга дагы байланыштуу болот. Негизи мен 1 эле литр таза суу ичүүнү сунуштайм бир күндө. Калган суюктуктарды тамактан, чайдан, кофеден, ушу сыяктуу башка суюктуктардан эле толуктап алсак болот. Эми толукталат калсак каалабасак. Андыктан 1 литр таза суу деле өтө чоң жетишкендик болмок. Анткенин себеби көп эле адамдар такыр суу ичпей деле жүрө беришет. Эми ушул белгилер сизде катталып аткан болсо, албетте мүмкүнчүлүк болсо нефрологко же урологко бир көрүнүп койгон жакшы. Болбосо үй шартында бөйрөгүңүздүн абалын жакшылайм десеңиз, мен азыр сунуштай турган 3-4 нерсени кылдаттык менен аткарган аракет кылыңыздар. Бул аркылуу бөйрөгүңүз өз кызматын жакшыраак аткарып баштайт. Негизи жашыбыз улам өйдөлөгөн сайын бөйрөктүн ушул канды тазалоо кызматы бир аз басаңдайт же начарлайт. Кантип? Мисалы, ар бир бөйрөгүбүздө 1 миллиондон дейли, адашпасам, нефрон бар. Нефрон деген бул бөйрөктүн эң кичинекей көрүнүшү. Же болбосо ар бир бөйрөктө 1 миллиондон бөйрөк бар деп түшүнсөңүз болот. Анын ар бири канды тазалоого, ушул өзү канды тазалайт ар бири. Муну негизи көп нерсе айтса болот, ушундай ар бири тазалайт. Улам жашыбыз өйдөлөгөн сайын алардын саны улам азая берет. Эгерде сиз нормалдуу жашоо образын карманып, зыяндуу адаттардан алыс болсоңуз, анын саны 2 миллион боюнча калып, айрымдарда азыраак болушу мүмкүн. Азайбай ошол абалында эле жакшы иштей берет. Негизи биздин ар бир бөйрөгүбүз 150 жыл кызмат кылууга ылайыкташтырылган. Андыктан асырайлы. Эмне сунуштаймакчымын? Эң алгачкы нерсе сунуштай турган углеводду ажыратып алыңыз. Углевод эки түрдүү болот. Организмибизге ошол биз кабыл ала турган, жей турган углеводдор эки түрдүү болот. Тез сиңе турган, анан шашпай сиңе турган. Буга чейин дагы көп жолу айткам бул жөнүндө.
тез сиңе турган углеводдорду мүмкүн болушунча азайтып, шашпай сиңе тургандарды көбөйтүп турган болсок, анда бөйрөгүбүз үчүн өтө зор жетишкендик болот. Анан дагы бүтүн организмибиз үчүн дагы жакшы болот. Организмибиз жашарат, жүздөгү тырыштар кетет. Андыктан ушуну аткарыңыз. Кантип? Эми сиздерге бир эки мисал келтирип коеюн. Тез сиңе турган углеводдорго эмнелер киришин айтып коеюн. Ага баардык ширин суулар кирет. Баардык ширин нерселер кирет, жей турган. Анан дагы мөмө жемиштер кирет, көпчүлүгү. Анан ак ундан жасалган баардык азыктар кирет. Анан дагы негизинен ушулар. Анан кургак мөмөлөр дагы кирет. Мисалы мейиз дейбизби? Мейиз дагы кайсылар бар? Кургак мөмөлөр дагы суус эле болбосо, ал ошол эле глюкозаны көтөрө турган таасирге ээ. Андыктан андан дагы баш тартсак, же болбосо өтө чектеп койсок өтө жакшы болот. Анан шашпай сиңе турган углеводдорго баардык жер жемиштер кирет. Негизинен ошолор: жашылчалар, чөптөр, капуста, сабиз, кызылча жана башка. Ушулардын баарын мүмкүн болушунча көбүрөөк колдонсок, рационубузга киргизип, анда организмибиз бир кыйла жашарып, абалы жакшырат улам убакыт өткөн сайын. Бөйрөгүбүз дагы өтө жакшы иштейт. Бул алгачкы сунушум. Сөзсүз түрдө ушуну аткарган аракет кылыңыздар. Экинчиси, сүннөткө ылайык негизи дүйшөмбү жана бейшемби күндөрү орозо тутуу эки дүйнөбүз үчүн пайдалуу, бактылуулуктун ошо бактылуулукка жеткире турган бир нерсе. Андыктан мүмкүнчүлүк болсо орозо карманып турууну сунуштайм. Бир айда эч дегенде 4-5 жолу болсо дагы. Эми азыр өтө суук болуп атат учурда. 1-2 жума өтө катуу суук болсо керек. Ушул аралыктан кылбай эле турсаңыз болот. Бирок бир аз жылыгандан кийин ушул нерсени жашооңузга киргизип алсаңыз өтө жакшы болот. Анткени биз орозо карманган учурда тилибизди дагы тыябыз. Эркектер айрыкча көзүбүздү тыябыз, күнөөлөрдөн дагы бир аз жеңилдейбиз. Сөзсүз эле орозо мезгилдик күтүү эмес, анча-мынча ушинтип дагы тутуп турса жакшы болот. Анан дагы 10 күндө бир жолу болсо дагы, болбосо бир айда бир жолу болсо дагы 24 саат ачка болуу менен алектенсек өтө жакшы болот. Анткени бул менен биз организмибизди тазалап алабыз. Бир кыйла ашказаныбызды, деги эле бүт денебиз тазаланат. Анын убакта биз суу гана ичебиз, өтө көп эмес ал дагы. Анан лимондун ширесин кошо бир аз ичип турган жакшы. Лимонду эле сыгып туруп сууга, ошону ичип турсак болот күн аралыгында бир аздан. Анткени ачка жүргөн убакта өттө таш пайда болуп калышы мүмкүн. Ошонун алдын алыш үчүн лимондун соогун ичип туруш керек. Ошол ачка болгон убакта. Анан дагы акыркы сунушум, бөйрөгүбүз сууктан өтө чыдамсыз келет суук. Андыктан дайым жылуу жүрүш керек. Ушул айрыкча бөйрөк турган жерлерде. Анан дагы таманыбыз, буттарыбыз дагы жылуу жүрсө өтө жакшы болот. Ошондо бөйрөк оорусунан алыс болобуз. Эгерде буга чейин аны менен ооруган эмес болсок, эгерде ооруп аткан болсок деле, кырдаал бир кыйла жакшырып, бөйрөгүбүздүн абалы жакшырат дагы, ден соолугубуз дагы бекем болот. Андыктан сунуштарга маани берип, аларды аткарганы аракет кылыңыздар. Эгерде сиздерде муктаждык жок болсо, үй бүлөңүз менен бөлүшөсүз маалыматты, болбосо бөйрөгү ооруган кайсы бир таанышыңызга айтып берсеңиз дагы жакшы болот. Айтып берүү аркылуу маалымат эсибизде жакшыраак калып, кийин деле керек тийиши мүмкүн. Баары бир организм болгондон кийин баардык органыбыз бирден кичинекей болсо дагы жабыркап чыгат.